Баткен району жана шаары боюнча 13 эр-азамат мекен алдында кызмат өтөөгө жөнөп кетишти. Алардын катарында Бекзат Набиржан уулу да бар. Ал ар бир эр-азамат мекен алдында атуулдук милдетин аткаруу бул парз экенин айтып, каарманыбыз өмүрүнүн аягына чейин ата мекенге ак кызмат кылаарын билдирди. Кыргызстандын ар бир эркек жараны аскердик кызматка барууга милдеттүү да. Милдетти туура жана так аткарууга аракет кылыш керек ар бир эркек. Мен да өз эрким менен кеттим. Кудай кааласа Кыргызстанды коргоого ант берем. Бүгүн мен балам Жээнбай уулу Эрмек өзүнүн кыргыздын атуулдук милдетин аткарганы өз каалоосу менен жөнөп жатат. Биз дагы атасы экөөбүз ушулар ушунун өзүнүн максатын колдоп жөнөтүп жатабыз. Бүгүнкү жөнөп жаткан жигиттерге мен ушул аскердик булардын турмушунда ийгиликтерди каалаймын. Ар кандай кыйынчылыктарга чыдап, кыргызыбыз үчүн, өзүбүздүн элибиз үчүн жакшы кызмат кылып келүүсүн каалаймын. Белгилей кетсек, Баткен шаары жана району боюнча быйылкы жыл ичинде жалпысынан 65 жоокер аскерге барат. Алардын баары ден соолугу үчүн, жашы 18ге толгон эр-азаматтар. Ата мекенге кызмат кылуу үчүн көпчүлүк учурда өздөрүнүн каалоосу менен келген азаматтар да жок эмес. Карап көрсөңүздөр, мына бойлору дагы бирдей булардын. Үй бүлөлүк шарты, ден соолугу дагы бардыгы. 2021 жылдын жазгы аскерге чакыруусу башталып, мына бүгүнкү күнү биринчи командабызды отправка кылып жөнөтүп жатабыз. Балдардын маанайы жакшы, ден соолугу боюнча жана үй бүлөлүк шарты боюнча бүт текшерүүдөн өтүп, медициналык комиссиянын текшерүүсүнөн өтүп, аскерге жарактуу деп табылып, азыр мына жөнөп жатышат. Өз эрки менен бардыгы кетип атышат. Алыс жактан, Бишкектен, Россиядан жүргөн балдар дагы мен кетет элем деп өздөрү келген балдар бар. Буга чейин Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн, башка аскердик түзүмдөрүнүн жана мыйзамда аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдарынын катарынан мөөнөттүү аскердик жана альтернативдик кызматын белгиленген мөөнөтүн өтөп бүткөн аскер кызматчыларынын жана альтернативдик кызматтын кызматчыларынын запаска бошотуу, ошондой эле 2021 жылдын март айында жарандарды мөөнөттүү аскердик жана альтернативдик кызмат өтөөгө кезектеги чакыруу жөнүндө жарлыкка кол койгон. Нурзат Кабылжан кызы, Медер Айдаралы уулу, Алтын бешик жаңгыктары.